Быйыл Оштогу 38 көчөнүн тротуары жаңыланат. Ал үчүн жергиликтүү жана республикалык бюджеттен 180 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Ал үчүн мындай брусчаткалар алынып, асфальттоо иштери жүрмөкчү. Ал эми жаңы салынган тротуарлардын сапаты кандай, кененирээк айтып берем. Учурда эски брусчаткалар алынып салынып, тротуарлардын эки четине бетондор коюлган. Бирок алардын 20%га жакыны ишке кирбей жатып сынган. Иштетиле электеринин арасында да колдонууга жарабай калгандары бар. Мындан улам элде курулушу башталбай жатып, бетондору бузула баштаган тротуарлардын сапаты кандай болот деген суроо жаралып, куруп жаткан компанияга нааразычылыгын билдиришүүдө. Качествосы жок да ошонун качествосы баарын жакшы сынап келип, жакшы кылып коюп коюш керек да. Бул эми алмаштыра турган бир кагаз же пластмасса эмес. Муну алып салыш керек дагы, сыныгын алып салып, кайтып надежный кылып, качественный кылып коюш керек, ошончо койгондон кийин. Сапаты начар. Муну ким контролду кылып атат өзү? Ошо жакшыраак кылыш керек да, дагы 30 жылдан бери оңолбогон эме оңолобу дейм да. Акча табыштын жолу батыраак эле алып алат да, андан кийин бүтүрүш керек, анан коюш керек. Ал качан бүтөт, кандай бүтөт? İçinde bir dağ zım yok, ama gördüğünde sınık. Anede turganda erten dağı sınat bular. İçinde zım boluş gerek da. Kapatı yok da bular. Hep de öyle aksalış da. Башында жергиликтүү бийлик бул жылы 38 көчөгө тротуар курулат деп айткан болчу. Бирок курулуш материалдарынын жана күйүүчү майдын кымбаттаганына байланыштуу оңдоло турган тротуарлардын саны 18 көчөгө кыскарган. Басымдуу бөлүгүндө мурунку тротуарларды оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Мындан улам сапаты, көрүнүшү жакшы абалдагы брусчаткалардын алынганына нааразы болгондор көбөйдү. Андан көрө таптакыр тротуары жок жерлерге шарт түзүү керек эле дешет. Учурда шаардагы 5-6 көчөнүн тротуары бүткөрүлүп ишке берилди. Аларда да кемчиликтер кеткен. Курулуш жаатын көзөмөлдөгөн Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов катачылыктарды мойнуна алып, рейдтерди жүргүзүп жатабыз дейт. Жогоруда сөз болгон сапатсыз курулуп жатат делген тротуарга да барып, эскертүүлөр берилет деп убада кылды. Действительно кичине сын болуп калып атат, бирок эми айла жок, эми тегиздеп алып кетсеңиз, анда дагы болбойт экен. Ошого кичине ошо жерде бизге дагы мэр дагы замечание кылды. Бирок көп жерлерде сапатыны обязательно карап атабыз. Тендерди, например, ошо 10 миллион сомго уттубу, ошо 10 миллион сомго жасайт. Туура айттыңыз. Эртең чыгып, уже ошо жерде областной библиотеканын астыга окшоп атат мага ошо жер. Ошо жерди барып, на месте көрүп келебиз обязательно. Курулуш тармагында көп жылдык тажрыйбасы бар Нурбек Баятов тротуарлар толук салынып бүткөндөн кийин баа берүү керек дейт. Кабыл алуу учурунда текшерүүчү органдар келишимде көрсөтүлгөн баардык талаптарды коюп, кылдат карашы керек. Эгер сапаты жакшы болбосо, курулуш компания жоопкерчиликти алып, кайра оңдоп чыгышы шарт. Сапатсыз эмелер менен, асфальттар менен куруп койсо, же кандай бир негизин турмас кылып кое турган болсо, бул жарым жылда, бир жылда чөгүп же жарылып кетиши мүмкүн. Ага подрядчик, заказчик, автобусный надзор, технадзор 4-5 адам башы менен жооп берет. Сөз түрдө жооп берет ага. Жаңы салынып жаткан тротуарлардын көпчүлүгүнө асфальт басылууда. Адистер мындай ыкма брусчаткага салыштырмалуу сапаттуу келип, бир топ жылга чейин жакшы турат дешет. Жыл аягында шаардагы айтылган жаңы тротуарлардын баары салынып бүтөт. Биздин телеканал алардын сапаты кандай болоруна байкоо салып турат. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузриков, Медиа жаңылыктары.